диаметрine карап келтирген зыян суммасы аныкталат. Биз азыр 15-ине чейин деп туруп сурокту бердик, өзүнүн эсебинен бузуу алып салуу боюнча. Бутаганды уруксат берген тарап жоопко тартылыш керек. Ош шаарындагы Сарский двор аталышындагы кафеге көп жылдык бакты уруксатсыз кыйды делип 37 000 сом айып салынды. Тамактануучу жайдын бакты кыйып салганы мыйзамга дал келбейт. Бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы 224 токтом бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому. Атайын такса бекитилген. Ошонун негизинде диаметрine карап келтирген зыян суммасы аныкталат. 37 000 сом бактын диаметрине карап экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык бөлүмү тарабынан бекитилген. Бул мекеме айып пулдун суммасы аз экенин, бирок тариф ошондой коюлганын айтып жатат. Алдараак 78 сантиметр болуп атпайбы? 78 сантиметр, мисалы 30 сантиметрден 32 сантиметрге чейин 1271 сом 58 тыйын болот. Анан 32 сантиметрден өткөндөн кийин ар бир диаметрине 381 сом 48 тыйындан эсептелет. Ош шаарында бул шаарды городдогу дарак болгон үчүн 2 коэффициент менен эсептелет. Ошо 2 коэффициент менен эсептелгенде бүгүнкү күндө 37 000 чыкты. 8 январь күнү Сарский двор тамактануучу жайы бакты кыйган. Экология кызматы жөн гана 15 таракты бутоо үчүн уруксат алган дейт. Бирок бактарды бутоонун ордуна кесип салганын көрүүгө болот. Буга байланыштуу аталган ишке юридикалык баа берүү үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Штраф менен гана чектелбейбиз. Азыр штрафтан кийин айттык го, тергөө болот. Тергөө өткөрүп берген тергөө амалдары кандай жүргүзөт. Анан будан сырткары башка немелерди чара колдонууга аракет кылабыз. Бул кафенин ээсине телефон аркылуу байланыштык, бирок азырынча жооп бере элек. Аталган жай 900 квадрат метрден ашык жерди ээлеп турат. Ал үчүн Ош мэриясы менен келишим түзүп, ай сайын 148 000 сомдон акы төлөп келген. 1 жылдык келишимдин мөөнөтү бүткөндүктөн муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы келишим узартылбай турганын айтты. Бүгүнкү күндө ошол жана 5.2.7 деген пункттардын негизи экологический тараптарды бузуу менен деп көрсөтүлгөн пунктуна ылайык биз келишимдерди узартпоо боюнча мындан ары Сарский двордун келишимини узартпоо боюнча мындан ары өздөрүнүн эсебинен бузуу алып салуу боюнча эскертүүлөр берилди. Биз азыр 15-ине чейин деп туруп сурокту бердик, өзүнүн эсебинен бузуу алып салуу боюнча. Эгер бузбалса, анан демонтаж боюнча өзүбүз иш алып барабыз. Ооба. Ош шаарынын тургуну Гүлгакы Мамасалиева жашылдандырууга жыл сайын көп акча бөлүнөрүн, көчөт тиккен соң аларды көзөмөлдөө зарылдыгын белгиледи. Ал кала жашыл аймак болуп турушу керек дейт. Мамасалиева каладагы кир абаны мисал келтирип, дарактарды кыюу жараяны таптакыр туура эместигин айтты. Анын негизинде бир канча кызматтардын жоопкерчилигин кароо керектигин сунуштоодо. Бутаганды уруксат берген тарап жоопко тартылыш керек. Ошону менен бирге тиги надзор булар деген жөн эле уруксат берип койбой, ошонун ишмердүүлүгүн дагы надзорго алыш керек да. Мисалы үчүн келип, ошол экология бериштиби уруксат, ошол жасап аткан иштерин качан баштайсыңар? Кайсы күндөн кайсы күнгө чейин баштайсыңар? Биз барып карайбыз деш керек да. Экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык бөлүмү өткөн жылда мыйзамсыз түрдө бактарды кыюу боюнча 30дан ашык факты катталганын билдирет. Аларга жалпысынан 2 миллион сомдон ашуун айып пул салынган. Нургелди Канбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош шаары.